надо, вон скорая проезжает, да, вот. Бир ай мурда Алтын казык конушундагы тургундардын үйүндө болуп, электр энергиясынын тартыштыгына күбө болгонбуз. Айрыкча түнкүсүн кубаттуулук азаят. Андыктан муздаткыч жана башка электр аппараттарын күндүзү гана аз-аздан колдонушкан. Мурда биздин холодильниктер күйүп кетип эле, жанагы ток печкалар иштешпей эле, ушундай болуп кыйынчылыктар болуп аткан. Бүлбүлдөп чырактай эле болуп күйүп атканда, мынтип көмөкчүлөрдөн алып келди. Мурда тиги пригороддон алчык элек да, адам бери канча деген трансформаторлор бар, даже высоковольтный линияда ток жок дешип аткан. Эми мына үйүбүздүн түбүнө келип калды, буюрса жакшы эле болот. Бул конушка эл жайгаша баштагандыгына 10 жылдан ашса да, жер трансформацияланбай, жашоочулар, басып алуучулар аталып келген. Алар өз алдынча каражат топтоп, трансформатор орнотуп, митинг кылгандан кийин түндүк электр ишканасы электр энергиясын бере баштайт. Бирок 400 үйдүн квитанциясы бир эле эсептелип, ортодо жоготуулар жана башка шылтоолор менен элдин карызы 300 миңден ашып кетет. Башта да сиздерге интервью бергем. Свет маселеси аябай чоң маселе жаратканда биздин айыл тургундарына. Айылыбыздын ортосунда бир эле трансформатор бар болчу. Ошол экини 450 түтүн урунчу. Анан ар кандай потеря, жоготуулар болот экен. Биз эле эмес челке ошо жана Алтын казык конушунун тургундарынын гана эмес. Ушу айыл, ушу четте турган бүт жаңы конуштардын маселеси чечилди го деп ойлойм. Бул ирет бийлик оперативдүү реакция жасап, бир ай ичинде жаңы көмөкчөрдөн куруп, бүгүн президенттин катышуусунда ишке кирди. Ал Дордой 1-2, Энесай, Келечек, Нуркожа Ата, Мурасордо Алтын казык конуштарын толугу менен камсыздайт. Только сырттан карыз алып, энергия системасын бүгүнкү күндө 130 миллиард сомдон ашык карызга батырышкан. Биз эми ошол карыздарды четинен өз күчүбүз менен жабышыбыз керек. Ишибиздин ушинтип илгерилеши өз күчүбүз менен өлкөбүздүн энергетика тармагын кезек-кезеги менен туруктуу өнүктүрүүгө бекем ишеним жаратат. Ушул сыяктуу өзүбүз жүзөгө ашыра алчу долбоорлор көп, аларды жасап атабыз, дагы жасай беребиз. Алардын ар бири боюнча план түзүлүп, курулуштар жүргүзүлүп жатат. Эске салсак, Алтын казык көмөкчөрдөнү түндүк электр ишканасынын өздүк каражатына салынган алгачкы көмөкчөрдөн жалпы 10 миллион 324 миң сом сарпталган. Шаарыбыздын түндүк тарабында жаңы конуштар көбөйүп жатат. Азыркы убакта 13 жаңы конуш бар. Ошол жаңы конуштарда электр энергиясынын жетишсиздиги бар. Ошого байланыштуу биз ушул подстанцияны курдук. Бул жерде 1600 кубаттуулуктагы трансформатор турат. Келечекте биз дагы бир трансформаторду орнотуп, 50 сапаттуу электр энергиясын берүү максатын көздөп турабыз. Бул көмөкчөрдөн азыр 13 конушту камсыздандырганга жетет, жалпысы 5000ге жакын абонент. Биз келечекте дагы бир трансформаторду орнотобуз, ошол менен 11 миң абонентти жана ушул тегеректе жайгашкан өндүрүштүк ишканаларды электр энергиясы менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк бар. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев бул тармакты реформалоо активдүү жүрүп жаткандыгын билдирди. Алсак Энерго холдингдин алдындагы 14 компания 2 эсе кыскарып жатат. Андан сырткары жоготуулар жана коррупциялык иштерге текшерүү күчөтүлгөн. Жарандары жакшынакай болуп эле ушул жердин баарын бүтүрдүк. Ал эми жанагы компанияларды объединение боюнча биз реформага кетип атпайлыбы? Ал боюнча эми кичинекей Кыргызстанга жананча компаниянын эмне кереги бар? Мисалы, ошол эле Жалал Абад электроны карасаңыздар, бир эле Аламедин районунун потреблениясын канча киловатт саатты Аламедин рес алып атса, Жалал Абад электро ошонун эле деңгээлинде алып атат. Даже адан азыраак болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин энергия системаны өнүктүрүү үчүн оптимизацияга алып келип, жанагы үнөмдөгөн акчалардын бүттүгүн ошол эле биздин энергетиктердин айлык маянасы жаңылануу, момундай көмөкчөрдөн подстанция, жаңы подстанцияларды салганга, жаңы мощностьторду салганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Анан эң чоң көйгөйлүү маселе бул бир эле энергетиктерден тышкары адамдар миграцияга кетип аткан жок да. Биздин энергетиктер да бул жерден үйрөнүп алып миграцияга кетип атат. Ошолордун айлыгын көтөрүшүбүз керек. Ошолорго социальный объектилерди, үй жана башка объектилерди биз салып беришибиз керек. Кыргызстандын энергетика тармагындагы сырткы карызы 130 миллиардтан ашуун. Суусу көп чакан өлкө үчүн бул эбегейсиз чоң карыз деген өлкө башчысы президенттик ишине киришкенден тартып чакан ГЭСтерди куруу демилгесин колдоп келет. Андан сырткары коррупциялык бир катар иштердин бети ачылып, бул тармакта реформалоо активдүү уланууда.
Жылдыз Каппарова, Темир Избасканов, 7 канал, Бишкек.